Саламатсызбы, Кеңеш мырза? Саламатчылык. Мындан бир нече убакыт мурун ушу Бишкек шаарындагы Берекет базарынын жанындагы жанагы дүң соода кылуучу немелерди жууй турган мыламоюш продукт ошон ушул муниципальный болуп мамлекетке өттү деп уктук да. Анан ушуну бул кандай эле өткөрдүгөр, бул негизи эле ушундай базарлар барбы дагы Бишкек шаарында башка? Бишкек шаарында мына бул Дордойдо 40 место бар деп жүрүшөт. Аны өзүм толук көргөн эмесмин, бирок биздикине келсек 2019 жылы 12 апрелде Болот Бегалиев деген. Болот Бегалиев ким экенин аз токтолобуз. Бул жерди жаап, мен торговый центр салам деп жаап, саудагерлерди киргизбей коет да 2019 жылы апрелде. Ошондо убакта документтерин таанышып көргөнүбүздө 10 жылга эле арендага алган экен. Көп эле базарчылар мындай алат экен да, 10 жылга жерди алат экен. Сел назначенияларын булар жашырат экен дагы. 9 жыл өткөндөн кийин бирдеке салабыз деп же башка кылып туруп, бир зданияны сала коюшу эле кайра 49 жылга алып алышат экен. Биз 19 жылы урушуп тигилерди, базардын ээлерин чыгарып берип туруп, биздин саудагерлер боз үй тигип 3 жыл боз үй тигип ушул жерде кайтарышты да. Эч кимди киргизбей, мамлекетке өткөзөбүз, башка эч жака өткөзбөйбүз деп. Мурунку бийликте жазбаган жерибиз калган эмес. Бардык жерге кайрылып эч ким караган эмес. Мына 2021ден баштап, 22ден баштап, 22 жылы 2 августтан баштап мына биз азыр муниципалитетке өткөнбүз да. Эми муниципалитетке оңой жолдон өткөн жокпуз. Не дегенде 3 жыл шекте кайтарып жаттык деп атпаймынбы? 10 жылга арендага алышат экен жерди эле. Карап турсаңыз, жерди эле алат экен. Үстүнө контейнерлерди коет экен. Менин контейнерим деп туруп контейнерлерди сатат экен. Базардын арендага алган. Мамлекетке 2 миллион жер үчүн 2 миллион сом берет 1 жылга болгон. Ушул жер. Ушул жер. Айына 3,5 миллиондон топтоп келишкен. Ээлери да, Болот Бегалиевдин Зао Берекет деген болгон. Зао Берекет 3,5 миллион топтоп келгенде 2 миллион жер үчүн гана мамлекетке стабильно төгүп келишкен. 1 миллион 980 миң төгүп келишкен. 2 миллион деп коюң грубо. Биз көгөрүп отуруп, прямой деп туруп, Думи, азыр Думинин астында дагы стоянкалар, парковкалар, рыноктар боюнча при Думи дагы өзүнчө департамент ачылган быйыл. Базарларды иштетсе болот. Камчы кызы чачып атпай, арзандаткыла, анан кийин мынткиле арзандатпаш керек, мамлекет өзү алыш керек. Жер мамлекеттики. Жердин түп нускасы мамлекеттик болгон, булар үстүнө контейнер. Эч ага эле 3-4 жолудан, 5-6 жолудан сатып жүрүшкен. Булар сатып кайра эле эртеси менчик госрегистрден же бир жерден менчик укугу жөнүндө күбөлүк бериш керек эле да. Сен ушу контейнерди сатып алдың, ушу сеники болду. Жок. Сатып алган жөн эле воздукту эле сатып алат да. Право выкуп аренда деп коет булар. Право выкуп аренда деп туруп эле воздукту сатат да, кайра эртеси аренда алышат. Кайра ошол контейнер калды. Мисалы булар контейнерди сатпай эле жөн арендага берет го дейм. Арендага берет, еще сатып аласың. Эмнени сатып аласың? Контейнерди. Дордойдо 100 миңге чейин сатып алгандар бар, 200 миңге сатып алгандар. Ооба, ал белгилүү. Биздикилер мына азыр андан сырткары жер эмне налог, эмне бересиң андан сырткары? Мисалы мен алдым дейли да, мисалы үчүн 100 миң сомго арендага алдым. Анан мен айына дагы кандай чыгымдарым бар? 100 миң сом аренда дагы эмнеге төлөйм? Анын ичинен өзүлөрү сүйлөшүп алат, ар кандай базарда ар кандай свети бар, мусору бар, охранник бар дегендей да. Бирок булар сатып атпайбы түптүн башында контейнер сатып атпайбы? Саткандан кийин правоуправляющий документ бериш керекпи? Жок, арендага кайта арендасын алып атпайбы? Саткандан кийин аренда албаш керек да булар. Булар сатат, кайра аренда алат. Еще кайра ошо контейнеринди сатсаң? Жок, ал аренда жердики десечи мисалы. Мына Бегалиевдикин аренда жердики деген менен жерге мамлекетке аз эле акча түшөт да. Мына Бегалиевдер контейнерди саткан, мына шоколадныйды 70 миң доллардан, 30 миң доллардан, 40 миң доллардан саткан. Саткандан кийин кайра дагы мынакей приказ чыгарышкан булар өзлөрүнчө. Зао Берекет. Кайра ошо сатып алган контейнериңди, мына сатып алган контейнериңди бирөөгө сатсаң дагы квадрат метрине булар Холодильник жактан
15.000 сомдон квадрат метрине кайра дагы үстүнө алып турушкан. Мулам ошол жактан 10.000 сомдон квадрат метрине сатсаң дагы кайра сен мисалы мен иштете албай калып бирөөгө сатсаң, кайра ошодон да акча алышкан булар. 2 эсе 3 эсе акча көрүп турушкан да буларчы. Биз ошентип көгөрүп отуруп, мына азыр 21-жылдан баштап мамлекет өткөндөн кийин bir жылда 2 миллион төккөн болсо, азыр биз 8 миллион төгүп атабыз. 8 миллиондон ашык эми 8 миллион деп кое берели. Кроме этого 100 миңден ашык свет төгөбүз айына. Мусор төгөбүз. Теплосетке төгөбүз. Охранниктерге айлык беребиз. Ошо менен биз общий мына патенттен сырткары, азыр го мына акыркы 2 айдан бери патент алынбай, алигинде ызычуулар чыгып кетип, патент бардак болуп кетти, бирок стабильно патент алышкан биздин базардагылар. Ошодон сырткары биз таза 93 сотукка таза 8 миллион алып берип атабыз. Мэрияга. Мэрияны биз акционердин опсо түздүк. Ар бир контейнерде иштеген кишилерге акция бердик. Акция берип туруп эле ошол Азия универсал 700 деп, Азия универсал 700 мэрия менен түз келишим түзүп алып, түз эле мэрияга төгүп атабыз. Эч кандай хозяин жок. Хозяин мэрия. Мамлекет хозяин. Бүт базарларды ушундай кылса болот. Анткени алардын өзүнүн жери эмес. Булар арендага эле алышкан. Мына маңдайыбыздагы деле бул берекет грант. Жок, берекет грант эмес, наркы эсен аманат дегендики бар экен. Гараж деп койгон. 2012ден бери гаражда иштейт. Азыр бирок акарачка холодильниктер бар. Кадимки эле базар кылып иштетет, топтоо базар. Мына берекет грант күйүп кеткен берекет грантты. Бул Госстрой өзү алдыбы, кол коюп алган жокпу бул зданияны азыркыга чейин белгисиз. Бирок берекет грант кыялдын жери болгон. Берекет ТРК торгово-рыночный комплекс деп коет. Өрттөбүш кайра здание салып алышты. Ол Фрунзе заводунун жарымын. Мына Ленинский администрациянын тушунда 9-12 этаж бар. Ошону полный болот Бегалиевдики. Кандай жол менен, кимден алган буларды карап чыгыш керек дагы. Мамлекет коркпой үрпөстөн эле алыш керек. Эми мындай да, биз 2019-жылы ушу базардагылар булар двойной акчаны жеп атышат, бухгалтериясын карагыла деп туруп арыз жазганбыз. Ошол убакта Финпол 15 апрелде 2019-жылы иш козгогон. 03-301-2019-жылы 00-405 деген кылмыш ишин козгогон. 2 жыл тергешти да. Финпол козгоп алышып, ошол убакта 233-берене менен козгоп алышып, 2 жыл тергеп Финпол жоюлуп кеткенден кийин 24-мартта 2021-жылы 2021 Ленин роодо өткөзүп беришкен. Ленин роодон бүгүнкү күнгө чейин эчтеке жок. Биз 4-5 коробка документ өткөзүп бергенбиз. Прокуратурадан жооп келген. Козголду. Силер эмнени сурангансыңар? Ушул берекет универсалдын кантип менчикке өтүп кеткенин, канча акча жегенин, двойной бухгалтериясын баарын текшерип туруп мамлекетке өткөзгүлө деп. Бүгүнкү күнгө чейин мына Ленинский роодон уже деланы давно эле жаап булар бекитип койшкан болуш керек. Биз ушуну азыр кайра Камчыбек Кыдыршаевичтин кайрылуусунан кийин, биз азыр базардагылар дагы жаңылап ушулардын баарын топтоп туруп, кайрадан киркенбай кайрылалы деп атабыз. Биз колдойбуз, эмнесин колдойбуз? Түз эле мамлекетке өтсө арзан болот экен да. 139 сом 20 тенен квадрат метрине төгүп атабыз, калган чыгымдарын эсептейбиз. Калган чыгымдарын эсептесең аз эле болуп калат. 10 квадрат метрге 5.000-4.000 сом менен төлөп каласың. Мамлекетке де жакшы, өзүбүзгө де жакшы, саудагерлерге де жакшы да. Азыр арендада эч ким жок экен да бул жерде. Мурун канча менен турушчу эле мисалы? Мурун ар кандай экен, 12.000ден, 10.000ден тургандар азыр 5.000ден, 4.000ден турушат. Айына. Жана чыгымдар. Ошонун ичинде бар охранасы, суузу, свети гана башка. Анан былтыр дагы биз ошол 3 жылдын ичинде отуруп, дагы бирөөгө акчабызды саудагерлер алдатып жүргөнбүз. Аны дагы милиция тергеп 1,5 жыл, 2 жыл тергеп азыр сотко барды, анысы да эми карап атат. Бирок биз бул азыр 53 соттук менчик жерде отурабыз. Здание шоколадный. Муну дагы мамлекетке өткөзмөйүнчө эч кимге бербейбиз. Только мамлекетке өткөзмөйүнчө бербейбиз. Мурунку элери кайда жүрөт? Мурунку элери келиш элек 4 жыл болду. Келип калса кандай болуп калат? Келип калса сотко бергиле деп атабыз. Анткени биз ар кимиз 70.000, 30.000, 40.000 доллардан алгандар бар да. Баары сотко барып көрсөтмө беребиз, мамлекетке өткөзөбүз. Биз мамлекетке өткөзөбүз деп отурабыз.
93 соттук өткөн аз мамлекетке 50 соттун тагдыры чечилди элек да. Азыр мисал үчүн айталы дагы бир базар бар дейли да Бишкектин ичинде. Ошо силердин үлгү менен аларды өткөрсөлөр кандай жолдо? Эми анын документин көрүш керек да. Алар арендага жерди алганбы, же менчикке алганбы, ошонун баарын карап чыгыш керек. Условияларын карап чыгыш керек. Булар цел назначениясын башка кылып туруп эле гараж, стоянка деп туруп эле базар кылып бергендер бар да. Ошонун баарын карап чыгыш керек. Базар өзү кичинекей эле жерде базар болуп туруп алынат экен дагы, айлана чөйрөсү бүт муниципалитетти булар базар кылып алышкан, муниципальный жерде эле. Но Орунтаев келгенде ушул иштер менен жакшы баштагандагы ушул идеяны Орунтаев көтөрүп вице-мэр болуп келгенде. Орунтаев көтөрүп бизге ошол чоң жардам берди муниципалитет болгонубузгачы. Ошол жигиттин салымы чоң. Давай базарлардын баарын муниципалитет кылышын иштетели деп, ошол өзү Думида начальник болуп турганда вице-мэр боло электе. Ошол жигиттин эмеси салымы чоң да. Азыр мисалы үчүн башка дагы бир базарды ушундай жол менен өткөрөлү десе, эмнеден башташ керек? Биринчи мэрия менен түзүлгөн договорун көтөрүш керек. Алар кандай экен, укук правасын билиш керек. Канчадан аренда төгүп атат, кимге төгүп атат, жердин налогторун канчадан төгүп атат, кимизине сатты, баарын караштырып эле, баарын ошо ар бир соодагерден сураса эле баары билинет. Мамлекет коркпой үртпөй эле өзүнө милдеттендирип эле ошо соодагерлер менен сүйлөшүп арасынан бирөөнү шайлатып туруп эле ушу базарды мамлекетке эле өткөзүп берип койсо болот. Азыр булар түшүрдү деп атышат да, базар ээлери баарын түшүрдүк деп атат. Буну мындай кыргызча түшүндүрүп берсең, эмнени түшүрүштү, кандай болду? Эми мындай да, ККМ келатат дегенде булар көтөрүп жүрүшкөн да. ККМ келет, еврейский вариант кылып коюшту да. ККМ келатат, кокуйла алат дегенде булар көтөрүшкөн. Ошону эле кайра түшүрүп койду мурунку эле баасына. Эч кандай эчтеке түшүрүшкөн жок. Просто көз боемочулук кылып коюшту. Көз боемочулук кылып коюшту булар. Эч кандай эчтеке мамлекетке түшө турган акча, мен айттым го 93 сотка 2 миллион бир жылга түшөт аткан. Азыр 8 миллион чыгып атат. Мамлекет өзүнүн жерин иштеткенди билиш керек да бүгүнкү күндө. Мамлекетке алдык дейли, анан мамлекет начар менеджер деп мамлекеттик ишканалар бүт талкаланып калат деп атпайбызбы? Бул ушул мамлекет алса ушундай базарларды өзү иштетип кете алабы? Жаңы курулуштар куруп, колу көзүң жетеби көзүңөр жетеби? Биз мына азыр 304 киши мэрия менен түз иштешип атканда биз милдеттенме алдык да мэрияданчы. Мэрия бизге мына договорду берип атканда милдеттенмеди койгон. Бир жылда 70% же 40% үстүн жабасың. Астын бир стеклянный кылып эмелерди кыласың деп. Заманбап коздойсуң. Заманбап коздойсуң деп. Биз азыр мына быйылкы жылда кармалап атканыбыз, эми жазында баштайбыз. Быйылкы жыл кармалап атканыбыз эмне себептен бизде 2019, 20, 21, 22, 23 соттошуп жүрүп биз 4-5 жылдын жердин налогун төкпөй калыппыз да. Мурунку келген бизде бир Губайдулден келген ошо алдап кетип биздин акчаларды. Жердин налогун башы төкпөй, налогтор төкпөй, эчтеке кылбай жүрө берген экен. Азыр биз ошого эле налогту дагы двойной төлөп, 4 жылдыкын төлөп калып кармалап атабыз. Биз адан да чыгабыз, мына жакында чыгайын деп калдык. Биз өзүбүз мындай да базардагылар, соодагерлер өзүнө өзү шарт түзгөнгө далалат кылат. Өзлөрүнүн базарды эле мамлекет өткөзүп туруп өзлөрүнө берип койсо, жылуу турайын, жакшы турайын деп базарчылар өз аракет кылып салып алат. Мамлекет прямой эле хозяин болуп эле контролдоп туруш керек болду. Дагы бир суроо. Бул табигый суроо болуш керек. Ушунча акча айланган жерде тоскоолдуктар барбы? Ким тоскоолдук кылып атат азыр? Атын айтып алсаңар да кандай тенденция болуп атат? Мисалы үчүн коргоп калышы керек, базар өзүгө калыш керек деп аракет кылып атышат да тигилер деле. Эмне болуп атат? Эми мурун бир эмес 2 жолу нападать этиши, түндө келиши, өрттөгөнгө аракеттерди кылышчы. Азыркы мына 2 жылдан бери тынч элебиз. Биз өзүбүз охрана коюп алганбыз, өзүбүз айлык беребиз. Мэрия менен түз иштешип аткандан кийин азыр тынч эле эч ким коркута албайт. Мэрияныкы да коркута албайт эч ким. Эч ким хозяин боло албайт. Бул аябай жакшы да. Кааласа көтөрүп берип, кааласа түшүрбөйт. Мэрия менен барасың, мэрия стабильный бир рамканы коюп берет, ошол рамкадан чыкпай иштей бересиң.